Саламатсыңар балдар. Бүгін мекен тану сабағы бұл сабақта Манастын мекени Талас шаары боюнча кеп кылабыз. Кыргызстандын Талас облусу боюнча маалымат алабыз. Анда эмесе баштасак. Талас шаары Талас облусунун административдик жана чарбалык борбору. Ал Кыргызстандын түндүк батышында жайгашкан. Шаар Талас суусунун боюнда орун алган. Талас облусу өлкөбүздүн эң кооз жерлеринин бири. Ал бардык тарабынан тоо куркалары менен курчалган Талас өрөөнүндө жайгашкан. Талас облусунун калкы кой, уй, жылкы өстүрөт. Облуста дыйканчылык да өнүккөн. Эгин, тамеки, картошкө, жашылча айдалат. Акыркы жылдары төө бурчак өстүрүлө баштады. Таластын сыймыктанчу жери Манастын күмбөзү. Бул эстелик Талас шаарынан түндүк чыгышта, Кеңкөл суусунун боюнда Манастын Кароол дөбөсү деп аталган тоонун этегинде. Уламыш боюнча көп кылымдар мурда бабабыз Манас каза болгондо ага арналып курулуп, сөөгөш эрге коюлган. Манастын бүткүл аракети өз элин бириктирүү болгон. Анын максаты ишке ашкан ошол мезгилде кыргыздардын жылдызы жанып турган. Манастын улуулугу анын кең пейил жана айкөлдүгүндө болот. Ал өзүнүн керт башынын амандыгынан элдин ар-намысын жогору койгон. Калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин дегени ата мекенин коргоого каны жанын аябаганын билдирет. Ал элдин жыргалчылыгы жана бакубат турмушу үчүн күрөшкөн адамдарды тегерегине топтогон. Манастын негизги осуяттары адамгерчилик жана адамды урматтоо. Ата мекенге берилип кызмат өтөө. Биздин ата-бабаларыбыз байыркы мезгилде кубаттуу жана гүлдөгөн мамлекетти негиздешкен. Бүгүнкү күндө да ар бирибиздин ыйык парзыбыз мамлекетибизди сактоо. Манастын 7 осуятыны угуп, аны жаттайлы. Улуттардын биримдиги. Экинчи, улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык. Үчүнчү, улуттук ар-намыс жана патриоттуулук. 4. Арыбас мээнет, алдыңкы өнөр, билим аркылуу бакубат өөлөткө умтулуу. 5. Гумандуулук, айкөлдүк, кечиримдүүлүк. 6. Табият менен таттуу мамиледе болуу. 7. Кыргыз мамлекетин чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо. Балдар, ушул Манастын 7 осуятыны жаттап алгыла.